Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, берекелүү Рамазан программасынын ашкана бөлүмүндөбүз. Бүгүн бизде конокто ырчы эжекебиз, Нуриса Абазова эжекебиз. Кош келиңиз. Саламатсыздар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн буюрса мынакей ооз ачарга чейин атайын эмне тамак жасайбыз, рецептин айта кетсеңиз. Бүгүн биз орозонун астында бир жакшы, даамдуу тамак жешибиз керек. Негизи бир күн кечки ашка жүргөндөн кийин бул картошкадан уяча деп коет. Орусча айтканда картофельное гнездо. Анан буга рецептинде негизи картошка сууга бышырылган. Анан сливочный май, укроп, тоок эти, сыр, пияз, болгарский перец, анан специялар керек. Бул жекте чеснок, туз, калемпир, татымына жараша ушунун баары колдонулат буюрса. Эң сонун, анда биз алгач мынакей картошкабызды бышырып алдык. Бизде убакыт ченелүү болгондуктан алдын ала даярдап алдык. Мунун ичине эмне кошосуз эжеке? Азыр биринчи эле баштаганда биз бул жака сливочный майды кошобуз. Мына сливочный майды коштук да, эми сен укропту туурай берсең. Майда кылып туурай беребиз, Эң сонун. Сиз эң алгач эле ушул Рамазан айын сиз кандай маанайда тостуңуз, кантип күттүңүз? Негизи эле Рамазан айын биз дайым өзгөчө күтөбүз го. Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Мен чындыгында бул Рамазан айын жыл сайын өзгөчө күтөм. Башкача бул Рамазан айы мен үчүн бир жакшы бир мындай тазалыктын айындай, мындай өзүң жан дүйнөң тазарып, адамдар да айлана чөйрөңдө адамдар дагы сага мындай башкача мамиле кылып, бирөө жаман сүйлөбөй, бирөө менен урушпай, мындай адамдардын эмеси башкача болуп калат да. Анан ушул күн, ушул айды өзгөчө күтөм. Кудай буйрса ушу адамдардын баардыгын ойлогон ой максаттары, тилектери орундалса деп тилейм мен дагы. Укропту бияка кошпой болот. Азыр кошуп берейин. Четет, баарын кошу берейин. Мынакей араштырып атабыз. Бул жакта картошка, укроп жана май буюрса. Бул биздин эң негизги азыгыбыз, Эме тамактын эң негизги этабы буюрса. Мисалы үчүн жанакы чоподон казанчаларга тамак бышырабыз го. Ошондой эле картошкадан Өзүнүн уясы менен, өзүнүн идиши менен өзгөчө тамак болот буюрса. Мынакей сиз бир гана шоу чөйрөсүндө эмес, өзүңүздүн үй бүлөңүздө дагы мээримдүү энесиз. Үй бүлөдө, үйүңүздө, ашканаңызда көбүнчө кайсыл тамактарга басым жасайсыз? Мен негизи кыргыз болгонго деп коем, мындай камыр тамакты аябай жакшы көрөм. Камырдын баардык түрүн жакшы көрөм. Анан мен негизи кичинекейимде картошканы аябай любой түрүн жакшы көрчүм да. Анан кийинки учурда картошка көп жебей калдым, бирок анда санда сагынганда картошканы жеп коем. Демек камыр тамагын жакшы да жасайт экенсиз да? Аракет кылам жакшы жасаганга. Эң сонун. Бизге эме керек? Поднос керек, идиш керек, чоң духовканын идиши керек. Азыр аны эме кылабыз, даярдайбыз 1 минутта. Бул кагазды атайын салыш керек, биздин идишке жабышып калбаш үчүн. Мынакей, биз кагазыбызды идишибиздин формасына жараша кылып салып алдык. Эми биз уячалар жасай баштайбыз. Мен дагы жардам берейин. Кол менен эле мына ушинтип тоглоктоп аласыздар. Ар бир адамга бул бирден берилет, Буюрса ооз ачарда ар бир коногуңузга өзгөчө рецепт издеп жүрсөңүз, мына бул рецепт менен жасап көрүңүз, сөзсүз түрдө буюрса. Меники кичинекей болуп калды окшойт, Өзүмдүн колума жараша. Боло берет кичинекей болсо деле. Рамазан айында өзгөчө мындай элден өзгөчөлөнгөн кандайдыр бир адаттарыңыз барбы? Мисалы, кече күнү бир эжекебиз айтты, менюну атайын алдын ала жазып алып, анан ошол боюнча ашканада иш алып барам деген сыяктуучу. Балким сизде да ушундай бир өзүңүздүн адаттарыңыз бар чыгар. Жок, эми андай эле адаттарым жок. Мен болгону Барга шүгүр кылам.
Кудай кандай бүгүнкү күнгө кандай ырыскыны берсе ошону жеп ошого топук кылган адаммын. Эң сонун. Мынакей. Көргөнүңүздөрдө бат эле даяр болуп калды. Мынакей биз өзүңүздөр көргөндөй сөөктөн өзүнчө кылып мындай эттерин бөлүп алдык. Эми муну кандай кылып турабыз эжеке? Эми муну 4 бурчтук кылып эле, мындай өтө майда эмес, өтө чоң эмес. Орто калыпта 4 бурчтук, Ооба. Бул эми бат эле тоокун эти кичирейип кетет да ошон. Чоңураак кылып эле, чоң кылып эле кесе берет экенбиз. Мынакей биз азыр тоогубузду тура алдык. Эми пияз. Анан буларды кандай турайбыз? Буларды мындай ошо 4 бурчтук эле Бардыгын окшош кылып эле. Эми айтсаңыз эжеке, Рамазан айы мынакей келди буюрса, кандай тосуп алдыңыздар, кандай өтүп атат сиз үчүн Рамазан айы? Мен үчүн негизи мен мурда башында мен орозо айы мурда мындан бир 10-15 жыл мурда орозо кармаганда ойлочумун да мындай кичине ашказаным ооруйт эле. Анан кийин мен атам медицина тармагы медик болчу да. Анан кийин атам айтат эле, эгерде бир жериң ооруп атса өзүңдү кыйнабагының, ооруп атса орозо кармабай эле кой деп ошентип айтат эле. Анан мен ошол сөзү, атамдын сөзүн мен аябай жакшы эсиме тутуп калыптырмын. Анан ошо боюнча мен ашказаным ооруйт деп эле кармабай жүрө бергем да. Андан кийин айлана чөйрөмдө акыркы убактарда аябай мындай ушул орозону элдер аябай жакшы кармай баштады да. Анан кийин бир жака конокко барсаң деле сенин оозуң ачык, башкалардын баардыгы эле орозо кармайт да. Анан аябай уялдым чындыгында. Анан элден уялып, анан оорусам да ашказаным оорса деле кой кармайын деп анан өзүм ниет койдум. Мен балким ушундан шыпа болуп жакшы болуп кетерим деп. Анысынан деле чындап эле баягы орозонун учурунда мындай ашказаным деле ооруган жок да. Баягы өзүңдүн баягы мээңдеги өзүңө ушундай киргизип алат кезиң да. Ошону жакшы болуп калдым да. Анан кийин мен мындай ооруганды деле унутуп деле калдым. Баардыгы өзүнүн огунда ооба. Өзү да жеңилдигин берет. Ооба. Анан кийин эч мындай кыйналыш деле жок. Орозо кармаганда ачка да болбойт кезиң, суусабайт да кезиң. Анан ооз ачарга келгенде эле бир уртам суу ичкенден кийин курсагың тоюп калган. Аябай жакшы да. Эң сонун. Мынакей Аллахтын буйруса өзү ошентип биз ойлой беребиз да, пендебиз да, ар нерсени шылтоо кыла беребиз, бирок Аллах өзү жардам берет буйруса. Мынакей биз керектүү азыктарыбызды туура алдык, эми кууруп алалы. Мынакей азыр пиязыбыз менен болгар калемперибиз кууруп атат. Эми соокун этин кошобуз. Мынакей биз ичине салына турчу тамагыбызды кууруп келдик. Эми болсо ичине иштерди салалык. Ооба. Ал арада мен бул жакта сырды майдалап жатам. Караңыздар, ар бир уячага ушундай сонун тамагыбызды салып чыгабыз. Бул негизи азыр муну биз үстүнө сырдан себебиз. Анан кийин духовкада 15-20 мүнөт. Духовкада бышат, дагы 20 мүнөт бышат, анан кийин даяр болуп калат. Негизи бул бат эле даяр боло турган тамак да. Эми азыр үстүнө сырларды салып чыгабыз, Келиңиз. Уячаларыбыздын ичине тамактарды толтуруп куурулган. Андан кийин үстүнө сырды кылдык. Мынакей. Эми болсо муну буйруса мечке 15 мүнөткө жиберебиз. Мынакей биздин тамагыбыз даяр болду. Аябай кандай сонун жана мындай сонун жыттанып атат, көрүнүшү дагы аябай сонун. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин берүүбүздүн башкы демөөрчүсү 5 манты жана ошондой эле Заман ресторанына ыраазычылык билдиребиз.